Ош шаарынын аймагында ушул жылдын акыркы 7 айында 233 жол кырсыгы катталган. Бул кырсыктар 10 адамдын өмүрүн алып кеткен жана 300дөн ашуун адам түрдүү жаракаттарга кабылган. Адистердин айтымында айдоочулардын жүргүнчүлөргө болгон көңүл кош мамилесинен улам жол кырсыктары келип чыгууда. Айдоочулар пешеходдун өтүүсүнө баягы өтүүчү жерлерге келгенде ушу айдоочулар пешеходду сыйлабайт да көбүнчө. Бул как баягы Европадагыдай жол берип сыйлаган мамиле анча деле жок да ошо. Ошого мына биздин кызматкерлер ошо перекресткаларда ушу нарушение кылган водительдер боюнча, айдоочулар боюнча ушу чара көрүп, протокол түзүп, административдик штрафтарды салып атат азыр. Автоунаа айдоочулары чындыгында жөө жүргүнчүлөрдү сыйлашпайт. Кээде жол чырак өтүүгө уруксат берүүчү белгини көрсөткөн учурда да жолдон өтүүдөн коркосуң. Анткени кээ бир айдоочулар жол эрежесин сактабайт дейт Ош шаарынын тургуну Дилбар Алиева. Hiç урмат кылбайт, өтүп кетет, туура эле өтүп кетет. О светофор пешеход өтсүн деп неме күйгөндө кээ биркилер шырылдап эле өтүп кетет. Олар кандай правиланы билбейбиз. Балдар мына, мен көбүнчө мектеп балдарыны өзүм алып өтүп коём. Кетип аткан жолдо кетип аткан балдарды мен өзүм алып өтүп коеюн деп колунан жетелеп алам. Ошондо деле шоферлор неметпейт. 1 мүнөт кем токтоп турбайт, шылда өтүп кетет. Светофор олорго баары бир. Ошол эле учурда айдоочулар жүргүнчүлөрдү жөө адамдар үчүн орнотулган жолдордон өтүүсүн айтышат. Айдоочу да жүргүнчү да бири-бирин түшүнүүгө аракет кылуусу керек. Ал үчүн алгач жаштарга тарбия берүү керек дейт айдоочулар. Endi bu tarbiya kerak, bola chaqani tarbiyalash kerak, bola chaqaga o'rgatish kerak. Sho'plar bir-birimizga aytishimiz kerak, shu mana nima qilaylik, peshoxodni qo'yib yuborishga harakat qilaylik deb o'zaro tashlab o'tirgan bo'lsak, bir-birimizga bikas gaplar gapirmasdan, mana shular to'g'risida gapirish kerak ozgina. Mana shu peshoxodlarda hurmat qilaylik, ular ham o'zining ishlariga shoshilyapti, bola chaqasini oldiga shoshilyapti. O'shanda ular biz ularni hurmat qilsak, shaharimizni tinchlik bo'ladi, abadiy kam bo'ladi. Ош шаардык жол көзөмөлдөө кызматкерлеринин айтуусуна караганда күнөөнүн баарын айдоочуга жүктөө да туура эмес. Акыркы убактарда жөө жүргүнчүлөрдүн себебинен жол кырсыктарынын саны өскөн. Айдоочуларды дагы бир эле баягы күнөө кылган менен болбойт. Азыркы мезгилде пешеходдордун дагы бул жерде күнөөсү бар да. Бул азыркы мынабу Ош шаарынын аймагында мына базарларда адам көп жерлерде пешеходдор ушу пешеход өтүүчү жайдан өтүшпөйт да, өзүгө ыңгайлуу жайдан өтүшүп атат. Өзүгө кайсы жер ыңгайлуу болсо өтөт. Ошонун негизинде мына анча-мынча баягы жол кырсыктарына кабылып атат, больницаларга түшүшүп атат. Кыргыз Республикасынын Конституциясында жол эрежелерин бузган жөө жүргүнчүлөр үчүн да айыппул салуу боюнча мыйзам бар. Бирок көпчүлүк учурда жөө жүргүнчүлөрдүн жанында өзүн тастыктоочу документтердин жок болгондуктан жол көзөмөлдөө кызматкерлери аларга жөн гана эскертүү беришет. Aydoочулар көп да, endi shuning uchun da hammasi shuning uchun bo'lyapti-da. Iloji boricha kengaytirsa, shahrimiz kattaroq bo'lib, bemalol go'zallik bo'ladi. Жүргүнчүлөр ham, айдоочулар ham. Экөөдө ham күнөө бар да азыр. Жүргүнчүлөрдө ham күнөө бар, айдоочуларда ham күнөө бар. Жүргүнчүлөр күнөөлүү көбүнчө. Анан кийин машиналардагы катуу жүрөт, мына төрт көчөлөргө баргандачы, өтө катуу жүрөт. Анан көбүнчө жүргүнчүлөр эме светофордо карабайбыз да, ошо балдар. Шаардын ичинде жүргүнчүлөр күнөөлүүрөөк. Сыртта айдоочу күнөөлүү. Жол кырсыгына кандай десем, бул жүргүнчүлөр дагы, айдоочулар дагы. Бизде ошо жол кырсыгына машинанын жүргөн турганы дагы биздин жалпын алган бир акыл эсибиз жетчү элек го Европада. Айдоочулар. Айдоочулар. Чүнки адамдардан ham машина көп. Ular bilmaydi, o'qimasdan mashina minib olishyapti hozir hammasi. Endi yo'l qirsig'iga ikkovida ham bo'ladi-da. Haydovchilarda ham bo'ladi, lekin yurgunchilarda ham bo'ladi. Sababi nima? Endi uni sababi har kim o'zini qonun qoidasi bilan, pravilasi bilan yursa, hech kim yo'l qirsig'iga uchramaydi. Hammasini aybi o'zida-da. Sho'pillar ham pravilaga qaramaydi, odamlar ham qaramaydi, shu bilan qirsiqlar bo'laveradi. Ikki jaqdan gina borlar. Erejeni bilib yotishadi hech kim. Aydoочулардан так билбейт, жүргүнчүлөрдөн.
Жүргіншілер себебі полосадан өтпейді, мына зебрадан өтіш керек өзі. Жүргіншілер өздері аңдап, қарап екі жақты. Жол қырсығына ешқашан шопыр мен паланшаны төбелетем деп айтпайды. Жүргіншілер күнелі. Булар жайкы эс алууну активдүү өткөрүүнү каалаган жаштар. Ондон ашык окуучу студенттер каникул учурунда журналистика мектебинде билим алууну чечишкен. 11-де бүтүндө, 11-ди бүтүп атканымда эле бул жака келип тапшырып баштагам. Анан азыр кээ биркилер эми тапшырып аракет кылып, айылда эле жүрүшөт, окуусун башталышын күтүп, айылда чөп чабып, тезек чабып эле жүрүшөт да, мен болсо уже окуп, аяктап, бир немени аяктап атам да. Бекназар Оштогу мектептердин биринде 11-класста окуйт. Ал журналистика мектебинин эң жаш окуучусу. Буга чейин окуган жериндеги Балдар газетасына макала жазып жүргөн. Мектеп жабылып, тең туштары каникулдап кетишкен. Досторунан айырмаланган Бекназар журналистиканын чеберчилигин үйрөнүп жүрөт. Ар кандай курстарга барыш керек, тил курстарына. Азыркы учурда кыска курстар көп. Ар жерде ачылып жатат, ошолорго барып окуса болот. Дагы бирок мен ойлойм, өтө көп деле окуп өзүңү неме кылганда болбойт, бир аз эс алып турганда жакшы. Журналистика мектебине балдарды тандоо аркылуу кабыл алышкан. Окуу жаңы башталганда 10дон ашыгы келген. Кызыкпагандары эс алууну каалап башында эле кетип калышкан. Калгандары мүмкүнчүлүк барында бир нерсе үйрөнүп алганга аракет көрүшөт. Негизи эс алуу да керек, бирок эми эс алуу болуш үчүн булар бир чоң мээнет кылыш керек, же болбосо чоң бир каттырып, патырап, ушул сартаң кечке китепканадан чыкпай окуп, анан ошентип барып эс алышса болот. Булар менимче 9 айда азыр бизде окууда өтө загружен эмес да, орусча айткандачы. Ортолукта окуганча эле эс алып келатышат да. Бул 3 айда деле ошентип өткөрсө болот да. Ал эми бассейнде болсо эс алуучулардын көпчүлүгү жаштар. Күн ысык, баары сууда чөмүлүп жүрүшөт. Алардын кантип дем алып жаткандарын билгибиз келди. Каникул учурда дем алышта кылыш керек, жумуштар болсо жумуштарды аткарыш керек. Бардыгын эле билиш керек. Жакшы эс алып, курстарга барып, эс алып, саякат. Скөлде эс алып, эми бияка келдим, жер көрүп. Эс алып атам артында. Жакшы деп бар. Ойнош керек каникулда. Эс алуу учурунда иштеп жаткан жаштарды да издеп көрдүк. Анан шаардагы кафелердин биринен ак тилекти жолуктурдук. Каарманыбыз бул жерде 1 жылдан бери тейлөөчү болуп иштейт. Ал жалгыз эмес, ага окшоп иштеп жүргөндөрдүн көпчүлүгү студент, окуучулар. Демек, жайында эс алгандан көрө акча тапкан жаштар үчүн пайдалуу окшойт. Мектепте окуган учурда деле каникулда сөзсүз бардык көп жерлерге барып иштеп көргөм да. Өзүм акча табып, үйгө жардам берем деп, апама, энилериме жардам берем. Ак тилек тарых адистигинде 3-курста окуйт. 3 айлык каникул ага чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Окуусу башталганга чейин бир кыйла каражат топтоп алат экен. Өзүм ойлогондой эле болур бейт бардык жерде элечи. Мисалы мен дайым ойлоп, мындай кылам деп туруп болбой калат да. Балким тарых мугалими болом, балким. Каникулду эс алуу менен бирге пайдалуу өткөрүп жаткандар жок эмес экен. Жылдыз Орозматова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Бул жерден ким өттү? Маша жана Аю. Бул мультфильмдерди көрбөгөн жаш бала жок. Өбөктөргө арналып чыгарылган бул мультфильмдерди кыргызча сүйлөткөндүн ким экенин билүүгө көпчүлүк адам кызыктар. Ал кыргызча сүйлөтүүнүн артында канчалаган кыйынчылыктар жана татаал эмгектер бар экенин көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү биле бербеши талашсыз. Карышкыр бар экен. Бул мультфильмдерди жана кинолорду кыргызчага которуп элге жеткирүү бир топ эмгекти жана каржы маселесин талап кылат. Дал ушул эмгекти 2004-жылдан бери өзү жалгыз кыйынчылыкка кабылып, күнгөй тескейин жон терisi менен татып келе жаткан Жиргалбек Ажематов бүгүн Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясына кайрылды. Анын айтымында 40 кино жана 10 мультфильмдерди кыргыз тилине которгон. Автордук укугун баалабай котормо дистерди ортомчулар пираттык жол менен таратып жиберишкен. Канча кино которса да эч биринен пайда тапкан эмес. Чет эл фильмдердин кыргызча которууну мен 2004-жылдары баштагам. Ага чейин деле те окуучу кезинде, студент кезинде деле биз ойлончу элек да. Дайым эле орусча көрөбүз. Мисалы коңшу өлкөлөрдө казакча же коңшу өзбекче көрүп атышат бардыгы бизде. Бизде эмне үчүн кыргызча да көрө албайбыз? Мен каршы эмесмин, орусча, англисче, кытайча көрсө көрө берсин бардыгычы. Бардыгы эле тил билбейт да.
Мен аябай кызыкчу элем илгери эле. Өз алдымча которуп ушул 2004 жылдары баштап көргөм. Жаргалбек Ажиматов кесиби боюнча котормочу. Тактап айтканда Кыргызстан эл аралык университетинин чет тилдер адистигин бүтүргөн. Кино которуп эч кандай колдоо таппагандыктан 15 жылдан бери кыргызча англисче сөздүгүн жарыкка чыгарууну көздөп келет. Китеп 30 000 сөздү өз ичине камтыган. Демөөрчү табылса китеп жарыкка чыгаарын айтат. Бул эми китеп, бул чыгарма эмес, бул кара сөз түрүндөгү же бир баштан өткөн окуя же бир роман эмес бул. Бул кыргызча англисче сөздүк жеке адам жасайтын иш эмес. Бул атайын бир тилчилер чогулуп жасай турган, бул өтө олуттуу маселе бул. Мен 15 жылдан бери түзүп келаткан бул сөздүгүм кыргызча англисче сөздүк ал дагы ошол киного окшош. Бизде чет тилин үйрөнүү үчүн сөзсүз эле орусча аркылуу үйрөнүшүп, сиңип калган. Мисалы айылдан келген бир окуучу, мисалы бир кыз, мисалы англисче үйрөнүш үчүн сөз орусча үйрөнүш керек. Себеби базардан алса деле, китеп дүкөнүнөн алса деле русско-английский, англо-русский словолор бар. Кыргызча, англисче, кыргызча сөздүк жок. Бир синем түзүксү келсе деле, мисалы алманын англисчесин билиш үчүн деле сөзсүз яблоко билиш керек. Анан сөзүнөн карап яблоко apple деп анан табат. Ал менин максатым кыргызча, англисче түз. Ошо Америкага же Англияга түз эле көп нерсе алгым келген. Кыргызстан боюнча жеке котормочу катары бир эле Жаргалбек Ажиматов бар. Канчалаган аткам нээлердин эшигин каккылап тил маселесин өнүктүрүү боюнча далай жолу кайрылуу баракчаларын жиберип, эч кандай жооп ала албаганына жаны кейигенин айтат. Уулкан Зунду кызы Надыр Боронбаев, Ынтымак. Ынтымак телерадио компаниясы, Ош шаардык жаштар комитети билим күнүнө карата балдар биздин келечегибиз кайрымдуулук акциясына чакырат. Жаңы окуу жылына каманууга балдарга жардам берели. Балдар биздин келечегибиз. Балдар биздин келечегибиз аттуу акция өз ишин улантууда. Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын журналисти Ыдырыс Исаковдун демилгеси менен ишке ашкан бул акция аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөнүн балдарына мектеп сумкаларын таратып келет. Бүгүн да акция өз ишин улантып, Манас Ата Кичи районунун жашоочулары менен жолуктук. Демилгенин алкагында ушул баягы балдар биздин келечегибиз деп атадык дагы, балдарга ушул багар көрөрү жок, же оор шартта жашап аткан, же жалгыз бой эненин колунда өсүп аткан балдарга деп берип атабыз. Анан мынау 20-сына чейин деп пландаштырганбыз. Анткени баягы 20-сынан кийин кыла турган болсок, мынау эмелер ата-энелерди оорак койбойлу, 20-сына чейин берип койсок, анан алынбаганына ата-энелер өздөрү алат. Анан алына турганыга кайталап бербейли деген максатта ошо 20-сына чейин кылдык, окуу ачылганга чейин 10 күн алдым. Аталган акцияга Ош шаардык жаштар комитети жана коомдук ишкерлер колдоо көрсөтүп жатышат. Иш-чаранын уюштуруучулары Салиева 8-10 жатакананын тургундарына жолугуп, 13 баланы окуу куралдары салынган сумкалар менен камсыз кылышты. Албетте бул биз ойлойбуз, бул менен бул биздин чек эмес. Кудай буйруса мындан кийин дагы китептерди, дагы башка нерселерди бергенге аракет кылабыз. Себеп дегенде бул келечек, бул биздин жаштарыбыздын колунда. Жөн эле сөз менен, курук сөз менен айтылбастан, ушул биздин жөнөкөй китептен баштасак дагы, балким Кыргызстаныбыздын келечеги ушулардын арасынан бирөөсү чыгып калат деген үмүттөбүз. Бул акциянын уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдирген жашоочулар мындай акциялар дагы да уланып туруусун айтып өтүштү. Жатакананын тургундарынын айтымында көп балалуу үй бүлөлөр үчүн бул акция бир топ ыңгайлуулукту жаратканын айтышат. Бул акциянын жүрүшүндө мына 8-10 үй бүлөлүк жатаканадан 13 балага берилдик. Будан 4 жана ата-энеси жок балдар, 2 инвалид группалар, көп балалуу энелерден кошулду. Ошентип 13 балага сумка бердик. Мен сиздерге өзүмдүн атымдан жана ушул жердеги 2 общежитиянын жашоочуларынын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетем. Эскерте кетсек, акция 7 августта башталган. Бул акциянын алкагында 47 бала китеп баштык менен камсыз болушкан. Уулкан Зунду кызы Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 48 тыйынды түздү. Евро 64 сом 61 тыйын. Россия рублі 1 сом 47 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын. Тажик самониясы 10 сом 15 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 21 августта айрым жерлерде гана жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абайнын температурасы Баткен областында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус.
Ош областында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус жылуу болот. Нарын областында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус. Талас областында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32. Ысык Көл областында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Чүй областында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 21 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 32-34 градуска чейин болот. Ошто 21 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21 градус, күндүз 32-34 градус болот.